жүргүнчүлөр ташуучу автобазага 5 кошумча линия коштук. Бул малга чейин Жалал Абад шаарында 2 гана линияга жумуш жүргүзүп келгенбиз. Бул 8-чи и 9-чу линия болуп. Азыркы күнү 7 линияга жумуш көрсөтө баштадык. Себеби азыр шаардын аймагы чоңойгондугуна байланыштуу бизге Птицаград, Тайгараев, Ворошилов, Дачаны толук көтөрүлгөн жерине чейин карап коштук. Азыр бизге мына Барпы, Ырыс и Ташбулак айыл өкмөттөрүнөн сунуштар түшкөн. Ошолардын негизинде азыр ал жактардын маршруттарын белгилеп атабыз. Кудай буйруса, биз 10 линияга киргизүүгө даярбыз. 10-чу маршрут ошо линиясы азыр мына Түмөнбай Байзаков көчө менен келип, ошо Барпы Сейил көчө менен Дачага чыгат. Кайткандагысы Токтобол көчө менен кайтат. Ал дагы центрге келип, и центрден базардан баштап кайра Спутникке барат. А 8-9 линияны биз азыр Жыды вокзалдан, Байелден и Бекмамат Осмонов көчөлөрү менен айланып, Кольцевой деп коебуз, ошо Кольцевой жолдор менен айландырып. Птицаград, Актилек микрорайонуна 104-чү маршрут деп коебуз, биз 4-чү линия кылып, ал жака койдук 5 автобус. Азыркы күнү 5 автобус Птицаградка кызматын көрсөтүп атат. Ворошилов 3-чү автобус, ал жака 4 автобус койгонбуз. Азыркы күнү полный жол сызыктарын сызып, алар бекитүүгө макулдашылып, бекитүүгө дайындалып, уже берилди. Тайгараев айылы, Тайгараев управасына, ал жака 7-чи линия и 12-чи линия деп 2 линия койгонбуз. Аларга 2-ден 4 автобус. Убактылуу, пока ал жердеги жолдун онуларын чыгарып алганга чейин. И ошондон кайра дагы автобустар кошулуп уланат. Мен жана айтып кеткендей, Барпы, Ырыс и Ташбулак айыл өкмөттөрүнө 3төн автобус бөлүнгөн. Кудай буйруса, ошоларга биз кийинки неделе жумадан баштап автобустарды ишке коебуз. Интервалдар шаар ичиндегилер эң чоңу 8 мүнөткө чейин. Шаар ичинде. Ал эми мына пригороддардыкы биз 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин койгонбуз. Себеби азыр бизде өзүңүздөр билесиздер, маршруткалар дагы көп да, маршруткалар менен бирдей иш алып барыш максатында. Бирок азыр маршруткалар шаар ичинен чыгарыла турган болсо, анда интервал дагы кыскарат.